Бизнес баштоонун биринчи ийгилиги өзгөчө идеяда. Көтөргөн маселеси улана турган иштин жөндүүлүгү башкалардан. Ушул сыяктуу талаптарга жооп бере турган болсо, колдоо табуу да оңой. Өлкөнүн 7 облусунан келген айымдар долбоор жазуудагы эрежелерди үйрөнүштү. Республика боюнча жалаң ушул аялдар кеңешинин төрайымдарын жана ошондой эле акимдердин орун басарын чакырып, кандай кылганда аялдардын бүгүнкү күндөгү ушу ролун көтөрүү боюнча ушундай иш-чара өткөзүп атышат. Окуудан үйрөнгөндөрүн эми ар бири өз облус райондорунда жайылтууну көздөшүүдө. Жакшы долбоорлор жазылса, эң мыкты деп тандалган 5өөнү атайын грант бөлүнөт. Каржылоону Түркиянын ТИКА башкармалыгы колго алууда. Около 200 женщин эти курсы закончили. А как следующий шаг мы хотим микрогранты для хороших проектов. Мы пока не начали это делать, просто сейчас ждем конец курсов, потом будем ждать идеи и проекты от курсантов. Аялдар конгресси буга жакшы шарт түзүп берди. Окутуу менен эле чектелбей, практика жүзүндө да машыгуу жүрдү. Соңунда долбоор жазып, ар бири өз бизнесин баштоону өздөштүрдү. Аялдар бар эле активдүү, бардык областтын аялдары активдүү. Мына бүгүн бардык областтын өкүлдөрү атайын бизнес тренерлер болот да, булар. Областка барып үйрөтө баштайт. Аялдарды ошо бизнес планда жазганга, долбоорду даярдаганга. Ошондуктан бул чын эле аябай кызыктуу долбоор болду. Демилгени Түркиянын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Метин Кылыч да колдоорун билдирди. Кыргызстанда ишкерчиликти баштоонун жолдору менен ой бөлүшүп, жалпы катышуучуларга кеңеш берди. Kongresinin düzenlediği bir etkinlikte. Ушул долбоордон кийинки долбоорлор дагы башка айымдардыга өзүнүн таасирин берип, ал айымдарды да ишкердүүлүгүн өнүктүрүүсү боюнча жакшы иштер чыгып калса, ушундай сыяктуу долбоорлорду колдоого уланта беребиз. Özendirmek amacıyla. Иш-чарада айымдардын өлкө өнүгүшүнө кошкон салымдары тууралуу да айтылды. Ийгилик жараткан ишкерлердин жок эместиги эми окуп билгендерин ишке ашырууда да далилденмекчи. Нурайым Бейшеналиева, Айбек Жумашев, Чолпон Ата шаарынан.